Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга KMUZ каналынан салам айтабыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө коноктобуз. Азыркы учурда мына ушул кечте, ушул саатта өзүңүздөр жакшы билгендей эфир программасы башталып турган учуру. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызда болсо жылдыз конокторубуз бар. Азыр тааныштырабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулуңуздар. Өзүңүздөр билгендей эле бул учурга чейин барыңыздарга жар салып келгендей эстрада ырчысы Мукам үндүү Асель Кадырбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Ооба, мына ушундай учурашып алдык. Сиздер тараптан суроолор бар боло турган болсо, анда 59-20-01 түз байланышка чыгып номерлерди терип, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Андан сырткары биз социалдык тармактарда отурабыз. KMUZ деп катталганбыз. Facebook жана Одноклассники сайттарында. Мына ошол жерден суроолоруңуздар бар боло турган болсо, анда сөзсүз жибересиз деген ойдобуз. 1 саат бою биз менен бирге болууга чакыралы. Мына ошол убакыттан пайдаланып, биз сиздин сырларды берүүгө аракет кылалы, Сөз. Эли журтубуз менен жакшыраак амандашып алалы, Сөз турдум. Кутмандуу кечиңиздер менен, кыргыз элим, сиздер менен ушул KMUZ каналында амандашып турганыма мен абдан кубанычтамын. Сөз турдуу бүгүнкү эфирде сиздерди күтүп, жакшы суроолорду күтөм. Буюрсам, чакан белегимди алып келгем. Бирок бир аз машинада унутуп калыптырмын. Ошол. Бирок бар белек, ошондуктан чамдай берсеңиздер болот. Асель Кадырбекованын колунан белек алгам деген кандай жакшы. Аны эмесе биз жаңылыктардан баштайлы. Жаңылыктан мурун эле башка сөзгө өтүп кетүү деле өтө кыйын, Жаңылыктар буюрса Роза гүлү деген чыгармам Ачырек Иманалиева эжекемдин жаздыргам. Буюрса ошол ырга көптөн бери клип тартам деп жүрүп элем, негедир ар кандай бир нерсе болуп эле тартылбай калып атат да. Буюрса эртең тартмакпыз, анда да бир нерсе болуп, дагы 10 күндөн кийин жылып кетти. Бирок буюрса ошорга жакшы сценарий менен клип тартмай болдук Эрнест Сыдыков менен. Бул сюжети эң негизгиси семиз кызды тартайын деген, бирок семиз кыз табыш абдан кыйын экен. Тапсак да мындай кыздар бир аз уялчак болот эмеспи? Мен семиздигиме басым жасалсам да болбой калат го деген мындай отказдар көп болуп атты. Ошон учурда мындай азыр семиз мындай толук баланы тартмай болдук. Буюрса актерлор баары такталды. Буюрса биринчи эле сиздерге алып келип берем, буюрса. Жакшы болот. Анан Роза гүлү, аталышы Роза гүлү болуп атат. Анан сценарий боюнча эмне үчүн семиз баланы тандап атасыздар? Сценарийде азыр мындай айтып койсом кызык эмес болуп калат кийинчерээк. Бир гана ошол Роза гүлүнө сөз түрдө Роза гүлү тууралуу ыр болуп аткан экен. Ошонун тегерегинде болот. Бирок мындай кызыктуу, мындай элге жакшы маанай тартуулайт. Сөз түрдө ошондой клип болот. Жакшы экен. Анан бул учурга чейин Жаз деген чыгармаңызды бир аз эле болду көргөнүбүзгө. Аны дагы Алина Жетигенова аткарып жүрдү эле. Эми Ачырек Иманалиеванын Роза гүлүн аткарып атыптырсыз. Буларды тандоого өзүңүз гана бир чечим кабыл алып атасызбы же кимдир бирөөлөр сунуштап жатабы? Сөз түрдө негизи биз ушул Алина эжекенин, Ачырек эжекенин ырларын менен өскөнбүз. Ошол кичинекей кезибизде ушундай ырчы болсо экен деп суктанып жүрчүбүз. Мен эч качан ушинтип элестетип да көргөн эмесмин. Ушул адамдар менен сүйлөшүп, ушул адамдардын ырларын ырдайм деп эч элестетип да көргөн эмесмин да. Ушу чоңоюп, бойго жеткенден кийин сөз түрдө мындай ырдап көрөйүн деп чечтим. Сөз түрдө ушундай таланттуу адамдардын ырларын ырдаш абдан мындай чоң ответственность да, коркоосуң бир туруп. Бирок Жаз деген чыгармам менин азыр визитный карточкам болуп калды. Кайсы жакка барбасам ушу Жаз аркылуу мени таанышат. Көчөдө турсам бул Жаз деп ушинтип айтып калышат да, ошондуктан эч өкүнбөйм. Ушинтип ырларды өзүм тандайм. Сөз түрдө жакын дос кыздарым, дос балдарым да сөз түрдө жардам беришет. Жакшы экен. Анан ырларды жаздырууда ошол мурдагы ырларды кайрадан жаңылатып ырдатасыздар. Ал эми жеке ырларды ырдап атканда, мисалы акындарга кайрыласыздарбы же кимдерден аласыздар? Негизи азыр репертуарымда 11 ыр бар экен. Ошонун арасында 2 ыр бул ретро ыр, калгандары мындай жаңы ырлар болгондуктан сөз түрдө жакшы жаңычып келаткан композитор, акындар менен иштешкен аракет кылабыз. Мен негизи көбүнчө жаштар менен иштешкен аракет жасайм. Менин ырларым көбүнчө мындай көбүрөөк подростковый, мына жаш мектеп окуучуларга ылайыктуу. Анан чоң акындар менен иштешсем, бир аз азырынча мен үчүн эрте деп ойлойм. Анын деле убагы келет сөз түрдө. Азырынча жаш акындар менен иштешем. Жакшы экен. Биз дагы бир жолу көрүүчүлөрүбүзгө эскертип коелу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулсаңыздар болот. Эфир программасында Асель Кадырбекова студиябыздын коногу. Эгерде суроолор бар боло турган болсо, 59-20-01 номерине байланышка чыгып койсоңуздар болот. Андан сырткары биздин программанын демирчүсү бул Шоро компаниясы жана Легенда суусундугу. Жана ошондой эле Асыл Молдокматованын холдинги. Мына ошол жерге барсаңыздар, сиздер да четте калбаңыздар, барсаңыздар болот экен. Ал жерде бардык
Айымдар үчүн макияж, сизди сулуулай турган бардык прическалардын түрлөрү мына ошол жерде бар экен. Чач жасалгалар ыраазычылык билдирип коелу жана ошондой эле жакын арада мисс жана мистер, мини мистер деген атайын конкурс болуп жаткан экен. Мына ошол жерге сиз дагы катышууга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде балдарыңыздар, кыздарыңыздар бар боло турган болсо, ошол жерге катыштырып койсоңуздар болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. А биз болсо улантабыз 59-20-01 номерин терип келген байланышта эң алгачкы көрүүчүм бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мен силердин студияны азыр эне телевизордон карап атам да. Аселдин ыры, Асел өзүбүзгө аябай жагат. Рахмат чоң. Аселя, ишиң ийгиликтүү болсун, мен суроо берип белек алайын деген жокмун, бирок ошонун баарын ушул жерден каалоо тилек айтып коеюн деп атам. Рахмат чоң. Мен жанагы 4-этаждагы эжең. Таныдым. Таныдыңбы? Биз үй бүлөбүз менен неберем баш болуп карап атабыз. Ишиң ийгиликтүү болсун. Рахмат чоң эже, чоң рахмат. Аябай жаным жаз деген ырды көрүп, ал жаз бизге да аябай жакты. Рахмат. Аны угуудан да чыдабайбыз. Ушул ишиң ийгиликтүү болсун, сага алдыда койгон жакшы пландарың бар экен. Ошонун баары ишке ашсын. Чоң рахмат эже, чоң рахмат. Бактылуу бол, таалайлуу бол, ден соолуктуу. Ошо пландарыңды ишке ашыр. Анан айтарым ушу дайым ошо өзүң жаз күндө жакшынакай болуп жадырап жайнап жүрөсүң, ушунуңан жазбай, ушу басыңан жазбай, өсүп өнүп өнүгөр. Кыргызстанга таанымал атаң даңкың чыксын, ошо эжелериңди колдоп, ошолордун жолун жолдоп, иштериңер ийгиликтүү болсун. Алда студияны да аябай жакшы карайсыз, студияга да чоң ийгиликтерди каалайм, Темуска дагы. Сизге чоң рахмат, ардактуу эжекелер. Ушундай улуу мундагы эжекелерибиздин, агаларыбыздан ушундай жакшы сөздөрдү уккандан кийин толкуп кетебиз. Түрдө бул эже менин соседкам болот. Чындап менин көңүлүмдү көтөргөн ушул эже аябай жакшы көрөм. Ал эсте турсам да жакын келип учашкым келе берет. Эмнегедир мындай жакшы сөздөрүн эч качан аябайт. Негизи жүрөк жылыйт да ар бир мындай жакшы сөздөн. Мына ушундай каалоо тилектерди сиздер дагы айтсаңыздар болот. Биз күтүп жаткан учурубуз. Анан бул учурга чейин ырчылыкка келгенден мурун биз менен кесиптеши элеңиз. Алып баруучулуктан баштадыңыз эле. Азыркы учурда алып баруучулук менен кандай алектенүүдөсүзбү? Жок, азыр көптөн бери мына 4 жылдан бери алып баруучу болуп эле экем, 3 жылдан бери. Бул негизи сөз түрдө мен негизи ырчы болом деп ошол бизнеске келгем да. Анан эмне болуп туруп эле алып баруучу болуп калгам. Анан жүрөгүм ырчылыкка көбүрөөк ийлет, ошондон азырынча ырчымын. Буюрса бирок сөз түрдө адамга өнөр ашыкчалык кылбайт. Сөз түрдө алып баруучулукту деле убага келгенде алып кете бересиз. Анан баягы ар бир жакка келүүдө кимдир бирөөлөр түрткү болот дегендей, ырчылыкка келүүгө кимдир бирөөлөр түрткү болгонбу сизге? Жана кимдер жардам берген? Негизи сөз түрдө менин кыялым болуш керек, ырчылыкка түрткү болгон. Кичинемден эле ушинтип бийлеп, актриса болгум келчү, модель болгум келчү, эмне гана болгум келчү да. Анан негедир ушул ырчы болгум келип, жакшынакай адамдар кийинип, ырдап, сахнада күлүп жайнап турса, мен үчүн бир башкачадай сезилчү да. Анан ошентип телевиденияга алып баруучу катары кастингге киргем. Ал жакта ушул бизге көптөгөн ырчылар келчү. Ал убакта Бактыгүл Бадыева, Неле эжекелерибиз, Урмат Усенов, Султан байкелер абдан популярдуу болуп аткан кези. 2006-жылдар болуш керек, Ошондо биздин студияга ушинтип келчү, мен алардан сизге окшоп интервью алчумун. Анан ушунчалык мага таасир алып келишчү да, мындай билбейм, аларды көрүп, абдан суктанчумун да, качан мен ушундай болом деп. Анан эң негизгиси эле азырда айтып келем, бул кыялым болуш керек. Ошолорду көрүп, ошондой болгум келип, анан ушул ырчылыкка келдим да. Жакшы экен. Анан дагы да болсо ушундай бир жаштарыбыз бар, ырчы болобуз келет дегендей. Аларга эң биринчи кеңешиңиз кандай болот эле ырчы болууга? Негизи ар бир нерсеге опыт керек деп ойлойм да. Мен тажрыйба керек. Мен чыгармачылыгымды алып баруучу катары 2007-жылы баштасам, ырчылыкты 2010-жылдан баштадым. Азыр 5 жыл болуптур аралыгы. Сөз түрдө бир ыр жаздырып туруп эле элге таанымал боло албайсың. Ырчы болуш оңой, бирок элге сиңиш, таанылыш абдан кыйын деп ойлойм да. Эч качан сынбаш керек. Ырларды жаздыра бериш керек, клип тартыра бериш керек. Бир күн эмес, бир күнү ар бир эле адамдын багына бакыт конот деп ойлойм да. Биздин көчөгө дагы гүл келет дегендей, Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо баарыбыз биргеликте кей фото рубрикасына кезек берели, андан кийин кайрадан маегибизди улантабыз.
Биз болсо Кефир программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө сиздер тараптан жоопторду күтөбүз, суроолорду күтөбүз дегеним мындай. Эгерде туура жакшы, кызыктуу, оригиналдуу суроолорду бере турган болсоңуздар, анда Асель Кадырбековадан эң сонун белек бар. Азыр көрсөтө калалы десек, унутуп калган экен машинанын ичине. Ошондуктан ал белек сөзсүз ордунда турат, сиз алып кетесиз деген ойдобуз. Андыктан күтөбүз. Ал эми жогоруда сүрөттөрдү көрдүк дегендей, өзгөчө Супер KG сайтынан сиздердин Нурлан Насипбекөңүздөрдүн клибиңиздер мыкты клип болуп аталды эле. Мына ушул клип туурасында айтып бериңиздерчи. Негизи бул клип абдан кыйынчылык менен тартылган клип. Биз атайын көлгө барганбыз. Көлгө барып, бир эмес 2 камераны сууга түшүрдүк. Аларда $3000–4000 фотоаппараттар болот клипке тарткан. Анан ошо клипке тартып атып эле мындай операторубуз аябай мындай образга кирип кетти окшойт. Лодканын ичинде турганбыз. Анан сууга түшүп кетти. Камера менен кошо түшүп кетип атпайбы? Анан өздөрүн аябай жоготуп коюшту. Камераны карасак, уже суунун түбүнө кирип, табылбай калат экен да. Анан хотя бы флешканы сохранить этип калалы деп издедик, жанталашып, лодка мынтип акырын жылып кете берет экен да. Байкабай калат экенсиң. Анан ошентип 2 күн тарткан бүт флешкада калып, камерада калып, 2 күн өз жөнүнө эле кетти да. Анан кайрадан башка мени чакырып, операторду чакырып, камерасын колдонуп турсак, суунун жээгинде турганбыз. Ал жактан да тартып атсак, колунан түшүп кетип, ташка тийип, суунун ичине кирип, анан чыгардык. Чыгаргандан бирок иштебей калды, ичине суу кирип кетти окшойт. Анан ошентип аябай кыйынчылык менен тарткан клип. Буюрса, мына чын айтканда мен ишенген эмесмин ушул клип жылдын мыкты клипине алат деп. Биз үчүн мындай таң калыштуу болду, бирок сөзсүз түрдө мен оюмча бул Кудайдын берген белеги, биздин ушул кыйынчылыктарыбызга көрүп ушул нерсе буйруп койгон окшойт. Анан көп ырчылар, мисалы, атактуулукту дагы да арттыруу үчүн атактуу ырчылар менен дуэт жаздырууга аракет кылышат. Бул дуэттик ырдоо кимиңиздерден биринчи сунуш болгон? Негизи биз Нурлан менен ырдай турган, мен чында Нурлан менен ырдай турган планымда деле жок болчу. Биз башка ырчы менен дуэт ырдамакпыз. Анан ошол учурда Нурлан мага белек кылган деп калды. Ошол ырды жазып аткан, бир убакта эле өзүнө жагып калды окшойт. Өзүнө ушундай адаты бар да. Бир жерде белек кылам дейт, өзүнө жакса өзүнө алып алат кайрадан. Анан мага жакты, мен өзүм ырдайм деп. Мен тарынып калдым, жок депчи. Десем анан тамашанда дуэт ырдайлы деп калды. Анан ошентип ортодо ушинтип эле дуэт жаралып калды да. Жакшы экен. Мына ушундай дуэтти биз бир аздан кийин көрөбүз. Сөзсүз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө коюлат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга эскерте кетүүчү нерсе, бүгүн бизде Асель Кадырбекова конокто. Суроолорду күтөбүз. 59-20-01 төз байланыш иштеп атат. Азыркы учурда линиябыз бош дегендей, андыктан чандай берсеңиздер болот. Ал эми бизге болсо сиздер билдирүү да калтырып койсоңуздар болот, социалдык тармактардан. Ошол жерден билдирүүлөрдү биз эфирден жаңыртып берүүгө аракет кылабыз. Андан сырткары суроо бергим келип атат. Азыркы биздин шоу-бизнесте, кыргыз шоу-бизнесиндеги сизге кандайдыр бир таасир калтырган, же болбосо ошону көрүп бир мен да ушинтип иштегим келет деген атаандаш бир айымдарды ким деп эсептейсиз? Негизи бул менин тактикам бир аз туура эмес болуш керек, бирок мен бирөөнү да атаандаш тутпайм. Баары кыйын. Өзүнүн баарынын изюминкасы болот да. Анан ар бир адамдын өзүнүн буйругу бар, көрманы бар. Ал нерсени тарта албайсың, туурабы? Ошондуктан менин тактикам буйруган. Мен бирөөгө атаандашып, адам өсүп кетип же бир нерсе кылып буттан тартып андай нерсе, эч андай нерсе мен башыма урутпайм. Эң негизгиси ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар. Ошол рызкысы насип этсе, ошол нерсе болот. Анан жөн эле тиктин өргөн менин оюмча болбойт. Ал эми кайсыл ушул жаш айымдардан чыгармачылыгын баалайсыз? Баарын баалайм. Азыр бүт баары эле аракет. Мен азыр бирөөнү айтып койсом, экинчиси таарынып калышы мүмкүн. Эмне дегенде биз баарыбыз бир сахнада болгондон кийин мага баарын айттым го, баарынын өзүнүн изюминкасы бар. Бирөөсүнүн үнү менен, бирөөсү келбети менен, бирөөсү сахнада өзүн алып жүрүшү менен, бирөөсү сүйлөгөнү менен, дагы бирөөсү бир нерсеси менен айырмаланып турат. Ошондуктан баары татыктуу сахнада болуш үчүн баары жагат мага. Жакшы экен. Байланышта көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен атыңыз ким? Айбек. Айбек, кош келдиңиз. Сиздин кандай сурооңуз бар? Мен бул ырчы кыздар суроом. Биринчи жолу сахнага качан чыкты? Дагы? Анан айыл
көрөлгөн жерим. Үнүңүздү бир аз өктөмүрөөк чыгарып коюңуз бизге угулбай жатат. Кайсы жерден көрөлгөн. Сизге чоң рахмат байланышка келгендигиңиз үчүн. Эң алгачкы жолу сахнага качан чыкты эле дейт? 2010-жылы биринчи алгачкы кадамым Бекборбиевдин концертине болгон. Дворец спортунда. Абдан толкунданып чыккан мен дагы эле азыр деле элестетип айта алам да, титиреп сахнага ошондо качып кетким келген. Ушунчалык сүрдөгөм. Ошол 2010-жылы экен, январь айында. Анан кайсыл жерден төрөлдү эле жана ата энеси тууралуу? Мен Ош жергесинен болом. Ошол жакта өскөм. Анан 18 жашымда бул жакка келип, эмгектенип баштандым. Ата энем, атам элге кызмат кылат. Эми апам болсо врач-стоматолог. Жакшы экен. Мына ушундай маалыматтарды ала алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз менен бирге болууга чакырабыз. Азыр болсо бир музыкалык чыгармага кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Кыргыз эстрада ырчылары Нурлан Насип жана Асель Кадырбекованын аткаруусунда «Жакшы көрөм түбөлүк» деген сонун чыгарма болду. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ушул ырдан
ырдап жаткандардын бири Асель Кадырбекова бүгүн бизде конокто. Сурооңуздар болсо бизге байланышка чыгып койсоңуздар болот. Ал эми ушул клип туурасында да бир жолу сурайын. Бул клиптин сценарийи кимге таандык? Биз негизи клипти сценарийин такыр башкача түзгөнбүз. Нурлан экөөбүз. Биз ойлогонбуз суунун жээгинде чуркап, ошентип эле машина менен ушундай бир башкача элестеткенбиз да. Бирок Нурсултан менен сүйлөшкөндө эме деп айтты, келгиле башкача кылабыз деп туруп, анан кийин сценарийди өзгөртүп, бул Нурсултандын сценарийси да. Жакшы экен. Ал эми ушул клиптен кийин биздин көрүүчүлөр тараптан видео суроо бар экен. Ошону биз көрүп алсак. Азыр болсо бизден көрүүчүлөр тараптан берилген суроолорду биз көрүп алсак, андан кийин мына ошол суроого жооп берели. Саламатсызбы, Асель Кадырбекова. Мен сизге суроом бар эле. Сиз Нурлан Насип ырчы менен досмун деп айтып келесиз. Эгер досуңуз болсо, Нурлан Насиптин терс жана оң жактарын айтып берип койсоңуз. Сизге ыраазычылык билдирели, ардактуу телекөрүүчү. Ал эми суроону болсо, биз Аселден угалы жогун. Терс жагы жана оң жагын. Жөнөкөй мырза, абдан жөнөкөй мырза. Ошол менен айырмаланса керек көп порчалардан. Терс жагы абдан орусча айтканда медленно собирается. Бир например концертке бара турган болсок, же болбосо бир жака бара турган болсок, көбүнчө Нурланды күтүп калам да. Ошондуктан ушул терс жагы болуш керек. Ал эми достуктан сырткары сиздерди жакшы көрүшкөн сүйүктүүлөр деп дагы айтып чыгышты. Муну K-Muz каналынын көрүүчүлөрү үчүн айтып коюңуз эми. Жок, Нурлан менен биз кесиптеш дос катары эле сүйлөшөбүз. Бул достугубуз буюрса 4-5 жыл болуп калыптыр. Мындай кандай айтпайын, кайсы передачаларда, кайсы жака барбайын ушинтип жооп берем. Ушу суроого бирок эч ким негедир ишенбейт да. Негизи караңгы түндө турам, экөөбүз чындап эле доспуз. Ошол ортобузда эч кандай мамиле жок. Ал эми сизди байкап калабыз социалдык тармактарда баягы кимдир бирөөгө арзууңузду билдирип статустарды жазасыз дегендей, кээде бир сүрөтү көрүнбөгөн сүрөттөр кирип калат дегендей, балким сүйүктүүңүз бардыр. Ал мурда болчу. Азыр бойдокмун. Негизи сүйдөн бир аз ар дайым аксап турат экенмин да. Азырынча жакшы мырза таба элекмин. Билбейм. Ал эми сиздин кыялыңыздагы мырза кандай болуш керек? Азыр бир нерсе айтыш кыйын. Айтсам аябай көп дейсиз. Негизи идеалдуу адамдар жок да. Жакшы көргөн адамың идеалдуу болот. Биринчи эң негизгиси эле адамдын келбетине эмес, башка мүлкүнө, акчасына эмес, мага жасаган мамилесинен аркылуу сүйүү пайда болот да менде. Анан азырынча мындай андай мырза жок. Жакшы экен. Байланышта көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Мен Асель эжеге суроо бергим келет. Биринчиден чыгармачылык ийгилик, жана ошондой эле бактылуулук, үй бүлөлүк. Рахмат. Ата-энеңизди сыйлаган, урматтаган кыз болуп жүрө бериңиз. Сизге чыгармачылык ийгилик, аябай эле эми ырларыңызды жакшы көрөм. Рахмат. Уккандан да тажабайм. Анан сизге суроо бергим келет да. Сизде эми качан төрөлдүңүз эле? Жана ошондой эле сиздин бала чагыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анан сизге дагы бир шанс берилсе, кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Жана ошон атым Айдана. Айдана, сизге чоң рахмат көптөгөн суроолор үчүн, Эми жооп берип баштайлы биз. Биринчиси канча жылкысы болду? 1991-жылкы болом. Буюрса 19 март айында жарык дүйнөгө келгем. Дагы кандай суроо болду? Ата-эне туурасында сөз болуп кетти беле? Атам элге кызмат кылат. Апам болсо врач-стоматолог. Ошол биз 3 тууганбыз. Менин иним бар, 2 иним бар. Бирөөсү Канат, Мурат. Ошол.
Үчүнчү суроосу эсибизде калбагандай. Эмнегедир көп суроолор берилди, бирок ошонун баарын эстеп калуу. Бирок бир сөз эстейбиз, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Сөз түрдө көп суроолорду бериңиздер, кийинкисин эстеп калууга аракет кылалы. Байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайрадан эле мен Айдана. Мен дагы Асележеге суроо бергим келет. Дагы бир шанс берилсе, сиз кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Сиз аябай эле карап турсам өнөрлүү адам экенсиз да, алып баруучу да болом деп, модель да болом деп. Мен да сиз жакты ушинтип тандагым келет да, алып баруучу да болгум келет, модель да болгум келет. Рахмат чоң. Сизге чоң рахмат. Рахмат, Айдана. Шанс берилсе, мен дизайнер болгум келет. Если бы ырчы болбогондо мен оюмча дизайнер болмокмун, бирок мен азыр юридический факультетти быйыл аяктап атам. Бул нерсе ата-энемдин каалоосу менен тапшырылгандыктан, буюрса юрист болом. Бирок баарын алмаштырганымда мен каалагандай болгондо анда дизайнер болмокмун. Жакшы экен. Дагы бир байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Мен Шакил Кадырбекова каалап кетем, чыгармачылыкка ийгилик, денсаулыкта болуңуз. Дайыма бар болуңуз. Ошо сизди көргөндө өзүнчө эле өз бир тууган экенди көргөндө сизди дайыма сездирем. Рахмат. Жашнакайсыз. Рахмат. Алга сизге дагы жалбак болобуз. Сурооңуз барбы? Жок, Сизге чоң рахмат билдирели, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эми мен мындай суроо бергим келип атат. Алып баруучу болуп жүрбөдүңүзбү? Ошол алып баруучу болуп жүргөн убакта кызыктуу окуялар болсо керек түз эфирде. Кандай окуялар болду эле? Чын айтсам азыр эстей албайм. Биз эфирде көптөгөн ушундай учурлар болот эле. Эң негизгиси эфирде сиздин деле башыңыздан өтсө керек. Ушун түз эфирде чалганда кээки адамдар тура эмес сүйлөп алышат да. Же кээде ушинтип шылдыңдап трубканы коюп коюшат, абалдан чыга албай калган убактарың болот, чыгыш керек болгон убакт болот. Анан кээде ушинтип интервью алып атканда ырчылар ляп этип бир нерсе деп сүйлөп коет да. Ыңгайсыз бир абалда калган учурлар болот. Андайды айтсаң көп толтурам. Көп болот, Көп болот. Анан негизи көрүүчүлөр тараптан айтылып калышат, азыркы ырчылар баягы кошумча үндөрдү кошуп ырдашат дегендейчи, баягы компьютердин жардамы менен дегендей. Сиздин ырларыңыздарда ушундай кошумча үндөр барбы? Сөз түрдө бул кошумча үндөр, бул бэк вокалдар. Бул биз эле эмес, Америкада деле, Россияда деле ушинтип колдонушат, бэк вокал кошот. Бул бэк вокалсыз ыр тамакка деле туз кошпосоң дамдуу болбойт. Ошол сыяктуу эле бэк вокал кошулат. Биринчи, экинчи, үчүнчү, экинчи үндөр кошулат. Бул негизи нормальный эле нерсе да. Жакшы экен. Анан мисалы азыркы учурда ырчыларыбыз деле баардыгыбыз эле ушул социалдык тармактарда отурабыз дегендей, сизге көбүнчө кандай комментарийлер көп түшөт? Оң жагыңызды жакшы көп айтчабы же терс жактардыбы? Мен эмнегедир кыздар көп жактыра беришпейт. Мен көбүнчө одноклассникте аякта сайттарда болбосун, кандай сүрөт жүктөбөйүн, уруш талаш болуп кетет эмнегедир. Анан аларга кошулуп комментарий жазыш да кыйын. Сөз түрдө бирөөсү болбогон эле нерсе, асмандагы нерсени алып туруп эле коюп коет да, жашооңдо мен билбеген жашоомдо фактыларды жазып коюшат, таң калып калмай депчи. Кээде укмушбашат, кээде укмуш макташат. Аша чабып мактагандар деле болот. Беш кол тең эмес, ар бир адамга жагыш кыйын. Биз ырчы болгондон кийин мен апам айтат, сен ушул кесипти тандадың, демек ушунун түйшүгүн да тандадың. Ошону билиш керек, көтөрө билиш керек да. Ошондон сөз түрдө мен тандаган кесибим эмне болсо да баарына чыдайм деп сөз бергем. Чыдап атам. Сөз түрдө баардык нерсенин кыйынчылыгы бар, ошону жеңип кетүү андан да кыйын да. Ошон үчүн ал нерсени жеңиш керек экен. Байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Жаңы эле чалган болчумун, мен Карина. Эми Айсележе айтып атпайбы, мен көп кыздар жактырбайт депчи. Ал туура эмес. Ал кыздар сулуулугун көрө албайт, ошол үчүн жаман көрүшөт. На самом деле Айсележе на первом месте. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Жакшы комментарий болду. Чынында баягы айымдарга караганда мырзалар бири-бирин колдоп турушат экен. Жашоодон алып караганда, эми кыздар чынында эмнегедир бири-бирибизди колдой албайбыз да. Сөз түрдө мындай ичкүйдүүлүк нерсе барбы же кээде может
чындап эле мен бирөөгө жакпайт. Кээде болот го ушундай антипатия болот. Бир адамды жөн эле сүйлөшпөсөң деле, адам менен мындай билбесең деле эмнегедир жөн эле жактырбайсың. Ушундай болушу мүмкүн. Кээ биркилер чында көрө албай, же болбосо бир нерсе болушу мүмкүн. Балким өздөрү ошол нерсеге жетпей жүрүшөттүр. Балким. 59-20-01 номери терип келген да бир көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кайрадан Айдана. Ой, Айдана. Эң кызыктуу күндөрүн айтып берсеңчи бала чагындагы. Сизге чоң рахмат. Жогоруда бул суроодо берилген, унутуп калбадык белек. Эң кызыктуу учур кичинекей кезимде, азыр телефондорум аябай эле укмуш чыгып атпайбы биринин артынан бири. Ал биз жаңы эле кичинекей кезибизде мектепте окуйт элем, анда телефондор эми чыгып аткан кез болчу да. Мектеп боюнча, класс боюнча бир эле менде телефон бар эле. Анан папам бийлик кылган болчу. Анан ошол телефон эч кимде жок, апамда бар, менде бар, аз эле адамдарда бар болчу да телефон. Анан эми телефонуң болгонун мактангым келет экен. Кичинекейимде аябай мактанчак болчу. Азыр ушу адатым калдыбы, калбадыбы билбейм. Анан кийин ошентип бир жолу эмеге маршруткага чыктым. Апамдын жумушуна барышым керек болдум. Бүт функцияларын жаттап алгам, түнү менен кучактап жатчумун телефонун. Чөнтөгүмө салып, функцияларын чукулап чыгып вызов кылдым да, жана мелодиягачы, анда рингтондор болчу, мындай пепилдеген. Чалымдагам кыйын болуп туруп алдым. Алло, да депчи, кичинекейбиз, мактангыбыз келет. Еще катты мындай сүйлөп алгам да, баары уксун менде телефон бар депчи. Бир убакта сүйлөшүп атсам, мен өзүм оюмдан чыгарып сүйлөштүм да, чалып калып атпайбы апам. Ушунчалык ыйлагым келген, мен анда 12 жашта болушум керек. 14пү. Ушунчалык ыйлагым келген, жаман болгон. Мен кичинекей болгондо кичинекей нерсеге аябай ыйлагым келет го. Ошондо апам чалып калган экен. Апама тарынам деп эмнеге чаласыз деп адреске жетпей маршруткадан түшүп калгам. Мен оюмча жанындагылар аябай билсе керек да маршрутканын ичинде. Ошол нерсе кичинемде аябай эсимде калган экен да. Бала кезде кандай таттуу көз ирмемдер болот. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте дагы бир видео суроо бар экен, аны көрүп алалы, андан кийин көрүшөбүз. Саламатсызбы, Асель Кадырбекова. Мен сизге суроом бар эле. Сиз Нурлан Насип ырчы менен досмун деп айтып келесиз. Эгер досуңуз болсо, Нурлан Насиптин терс жана оң жактарын айтып берип койсоңуз. Бул суроого болсо биз жооп бергенбиз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул жерде техникалык себептерден кайрадан коюлуп калды. Азыр болсо эми сөзсүз түрдө ошол суроого күбө бололу. Азыр болсо мына ошол суроого көңүл бурсак. Саламатсызбы, Асель. Биз угуп келебиз, сиздин атаңыз депутат экен. Ошо атаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, анан ошо сиздин чыгармачылыгыңызды колдойбу? Ыраазычылык билдирели. Ал эми ушул суроонун жообун Асель Кадырбекова жооп берсин. Чын, атам элге кызмат кылат. Сөз түрдө чыгармачылыгымды мурда колдобочу, койчу ушул артисттерди деп мындай жаман көрчү да, эмнегедир мен кызым ырчы болушун каалабайм депчи. Азыр болсо ушу клиптерим чыгып, же болбосо ушинтип интервью бергендеримди көрүп, мындай сен туура эмес сүйлөдүң, ушинтип да сүйлөбү деп, үйрөн сүйлөгөндү деп көп өзүнүн оюн айтат, кийингениме, көбүнчө боенгонумду айтат. Ушинтип да чыгасам деп. Мен клиптериме көп сындарын айтып, өзүнүн жардамын сөз түрдө берет. Азыр жардам берет ошо клиптериме. Байланыштырасыздар. Сөз түрдө. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан бул Кефир программасы. Сиздер да байланышка келиңиздер, биздин көрүүчүлөрүбүз көп чыгып атат байланышка. Ал эми сиз да четте турбашыңыз керек. 59-20-01 номери деп айтып атабыз, эфирге да чыгып атат экранга. Ал эми ушул номери терип келген кийинки көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен, атыңыз ким? Атым Айзада. Айзада, бир аз үнүңүздү өктөн бирөөк чыгарып коюңуз.
Мен Аселге деп атса кетип калды, эмнегедир бирдик түгөндүбү же түшүнүксүз болуп калды. Кайрадан байланышка келиңиз, биз сөзсүз күтөбүз. Ал эми ага чейин мен суроолорду берип берейин. Алдыңкы күндөрдө клип тарталы деп пландап жатасыздар, Роза гүлү деген чыгармага. Ал эми андан сырткары дагы кандай ырларды ырдайын деп план коюп атасыз? Азыр буюрса 2 ыр бар планда. Бирөөсү бир аз бийлөөчү ыр, бирөөсү болсо өзүм обон жазып, бул ырды мен обонду мындай мурда жазган болчумун да. Ошол обонду бир аз кайгылуу ыр кылып туруп, сентябрь айларына чыгарам деген үмүтүм бар. Буюрса ошол ырды элге тартуулайм. Жакшы экен. Байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? саламатсызбы? Жаңы эле үзүлүп калган биздин байланыш. Жок. Анда сиздин сурооңузду угуп атабыз. Атыңыз ким? Менин атым Элиза. Элиза. Сурооңузду берсеңиз болот? Мен Аселге суроо берейин деп чыгам болчумун да. Сизге мындай интернет булактарында мындай айтат да, үнү жаман, тигиндей мындай деп сизге сын пикир айтат да, сиз ошол көз карашыңыз кандай? Дагы сурооңуз барбы? Ошонун ырдап берсе дегенбиз. Сөзсүз түрдө ырдатабыз алдыңкы мүнөттөрдө. Ал эми суроого жооп бере берсеңиз. Негизи мага ар кандай суроолорду берет. Бир гана үнүм эмес, келбетиме деле бул жасалма, көзүн жасаткан, оозун жасаткан, мурдун жасаткан, муну кылган, тигини кылган деп. Үнүм тууралуу айтсам, сөзсүз түрдө ар бир адамдын өзүнүн бир тембри болот да. Балким бул тембрим ошол адамдарга жакпайттыр. Мен өзүм айта албайм, мен укмуш ырдайм деп айта албайм, чынында эле. Мен вокалым аябай средний да. Күчтүү ырдай албайм, чынында эле. Бул нерсени сөзсүз түрдө эмгек аркылуу иштетсе болот да. Ар бир эле нерсени семиз адам деле чуркатып иштетсе, ал деле арыктайт. Ошол сыяктуу эле үндү дагы ар дайым тарбиялап, ырдап, өзүнүн вокалга барып тарбияласа, бул деле мындай өсүшү мүмкүн. Азыр сөзсүз түрдө үнүмдү акырындап өстүрүп келатам. Айтышат го, Москва не вчера строилась деп. Ошол сөзсүз түрдө акырындап буюрсам болот деп ойлойм. Тилектериңиз орундалсын дейли. Бир аздан кийин кайра ушул темада эле улантабыз. Азыр болсо жарнамалык түрмөк, ардактуу телекөрүүчүлөр, андан кийин көрүшөбүз. Дагы бир жолу кутмандуу кеч каалайлы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Ал эми бизде болсо байланышта көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Атыңыз ким? Атым Данияр болот. Данияр. Аселеге суроо берейин. Аселеге канча жашыңызда турмушка чыккыңыз келет? Дагы сурооңуз барбы? Ушуга жооп берип коесузбу? Сизге чоң рахмат. Өтө кызыктуу суроо бул мырзалар үчүн, Негизи биз мырза болбогондугубуздан мындай ушул жашта тем деп айта албайбыз да. Бул негизи мырзаларга мен могул айда же мондай жылдан кийин аял алам десе болот. Биз болсо айтат го, эмне дейт, балдарда бир сөз бар го, сүйгөн калат. Ушундай бир сөз бар да, иши кылып кыз сүйсө калат деп айтышат го. Ошол сыяктуу эле мен айта албайм. Буйруган күнү деп айталы. Негизи эле азыр деле уже пара. Бирок азырынча мындай карьерага көп басым жасап, ушу карьерамды түзөйүн деп катуу чечтим. Буюрса сөзсүз түрдө жакшы мырзаны жолуктургандан кийин сөзсүз түрдө ойлонбой туруп эле тем. Жакшы экен. Анан мындай суроо жаралып кетти. Ошол карьера деп азыр иштеп атасыз. Анан турмушка чыккандан кийин бул нерсе бир аз басаңдап калышы мүмкүнбү же сөзсүз аны колдой турган ушундай бир мырзага тем деп карьераны мындан да өнүктүрөсүзбү? Кандай ой максаттарыңыз бар? Жашоодо ар кандай болушу мүмкүн. Мен айткандай, мындай эртеңки күнү эмне болуп кетерин билбейсиң да. Анан сөзсүз түрдө мен түшүнгөн, чыгармачылыгымды түшүнгөн адам жолуксам сонун болот. Бирок кандай болбой калса баш ийебиз. Биз аял киши үй бүлө үчүн, балдарды төрөш үчүн жаралганбыз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө жолдошум эмне десе кийин ошондой эле болот.
мен эч качан карьерамды биринчи орунда койгон эмесмин. Бир гана аз татыктуу адам жолуктура элекмин. Ушу карьерамды мына көз жумуп туруп таштай тургам. Татыктуу адам жолуктуруп ошол адам менен чындап эле бактылуу боло турган билсем, сезсем, сөзсүз түрдө карьерамды көзүмдү жумуп деле таштап коерум. Азаматсыз, сен көптөргө ушундай суроо берген, бирок негедир ушундай суроо жооп ала алган эмесмин. Анан жогоруда сөз кылып калдык элек, вокалды өстүрүп, үндү өстүрүп, күчтүү ырларды ырдаса болот деп. Жана азыркы учурда кимдир бирөөлөрдөн сабак алып атасызбы дегендей. Азыр чында абдан көп жумуштарым көп болуп атат. Убактым чында көп нерсеге жетишпей атам да. Көбүнчө Бишкекте болбой калып атам. Ошто жакында эле Кытайга барып келдик. Азыр буюрса Дубайга барам деген план түзүп атам май айларында. Азыр чында эле абдан көп Бишкекте болбой калгандыктан бул нерсе бир аз көңүл бурулбай калат да чындап. Сөзсүз түрдө азыркы убакта жакшы адамдарды деле табып, номерлерин алып, сүйлөшүп деле койгом. Буюрса жакын арада сөзсүз түрдө барабыз. Бул нерсе ырчы болгондуктан кийин сөзсүз түрдө керек. Анан гастролдорго чыгып атасыздар, чынында байкап атабыз, чет өлкөлөргө эмнегедир көп чыгып келип жатасыздар. Ушулар туурасында айтып берсеңиз, ал жака кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп алып барып атасыздарбы, же болбосо атайын же акча табуу максатындабы дегендей, же чындап багы чыгармачылыкты өстүрүү үчүн баардык нерсени көрүш керек болот да. Эми ар кандай болот? Негизи көбүнчө заказ боюнча болот да. Бизге атайын бирөө аркылуу чалышат, же социальный сеттерден жазышат. Анын ар бир үчүн өзүнүн ставкасы болот. Кээде ушундай сүйлөшкөнгө жараша болот. Кээде ставкасы деле ошо жерди көрүп келели, ошо кыргыз элиме өнөрүмдү тартуулап келели деп жөн эле барып келген учурларыбыз болот. Кээде сөзсүз түрдө мына гонорарга барабыз. Ар кандай болот. Мына жакында эле акыркы Кытай жергесине бардык. Бул жерге чында эле мындай от души эле барып келдик да, мындай гонорарсыз эле, жөн эле ошол элди көрөлү, жерди көрөлү, кыргыздар менен таанышып келдик. Сөзсүз түрдө кыргыздар абдан көп экен. Анан алардын биз, например, башка өлкөнү көрсө экен, Дубайга барып келсе экен, эс алып келсе экен деп арзуу кылабыз го. Аларда жашоомдо, өмүрүмдө бир жолу ушу Кыргызстандын көрсөм экен, ушул Кыргызстандын жерин бир өп койсом экен деген кыялдары болот экен да. Ушундай адамдар башкача экен, кыргыздарды көрүп аябай сүйүнүшөт экен да. Абдан жөнөкөй мындай аларды көрүп мындай 90-чы жылдарга барып келгендей болот экенсиң да. Адамдардын ой жүгүртүүлөрү ошондой экен. Сөзсүз түрдө элдер менен, жер менен таанышып абдан орусча айтканда не пожалела да барганыма. Сонун болду. Азыр болсо байланышта көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Найрадан Карина. Мен Айсележеден сурайын дегем. Айсележе, жеке концертиңизди качан бересиз? Экинчи суроом, Нурлан Насиптин дагы жеке концерти качан болот? Ошону билбейсизби? Сизге чоң рахмат, Карина. Нурлан Насип үчүн да жооп берип коюңуз. Чында Нурландын качан концерт берерин билбейт экенмин. Биз чында мындай мурда аябай жакын сүйлөшчүбүз. Дос болуп, азыр эми анын өздөрүнүн жумушу көп, ал деле Бишкекте көп болбойт. Мен деле мындай өзүмдүн жумуштарым болуп, бир аз алыстап кеттик да. Ошондуктан чында качан концерт берерин билбейм. Адатынча эле ноябрда берет. Балким ошо ноябрда эле кайрадан берсе керек. Мен болсо мага бир аз эрте. Мен аша чабып эле онурум бар деп эле берерим келбейт. Ар бир нерсенин өзүнүн буйругу болот, убаксаты болот. Азырынча менин оюмча эрте. Балким 1-2 жылдан кийин. Дагы ырларды көбөйтүп алып, мынакей ушундай жакшы кабарлар бар. Эгерде сиз тараптан дагы суроолор бар боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө бизге байланышка чыгып коюшуңуз керек, ардактуу телекөрүүчү. Бизде болсо белек бар, ошол белекти алууга ар бириңиздер чамдашыңыздар керек. Азыр болсо бир музыкалык чыгармага кезек берели, андан кийин көрүшөбүз.
içinde menin orunum bolo turgan, ey bolo turgan. Okşop gitti oşol gün sensiz gana. Hey hey, sensiz gana. Ötken ömür bekerge korotulgan. Ötken ömür bekerge korotulgan. O altının esen soğuk jürösüngü, ay jürösüngü. Ötkündürdü gömülgü, tüyüsüngü, ay tüyüsüngü. Jal bıraktın astına katsam jamgır. Hey hey, katsam jamgır. Estin jup salganın sürötüngdü. Estin jup salganın sürötüngdü. Suyum desem kapıstan Joldon elle ay joldon elle. Iyla bidin ozondok şondon ege, ay şondon ege. Bul okuya bul işler göpçül nurun. Hey hey, göpçül nurun. Beşinci B klastan bolgon ele. Beşinci B klastan bolgon ele. Bul okuya bul işler göpçül nurun. Hey hey, göpçül nurun. Beşinci B klastan bolgon ele. Beşinci B klastan bolgon ele. Бешинчи Б класс деген сонун чыгармасы менен Темир Назаров болуп өтүү. А биз болсо кей эфир программасында уланталы деп атабыз, бирок бизге убакыттар өзүнүн саналуу мүнөттөрүн айтып атат. Ошондуктан биз жакшы сөздөрдү азыркы мүнөттөрдө жаңыртып алалы. Ал эми ушул студияга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели дагы. Бүгүнкү программанын жеңүүчүсүн аныктап алалы. Бир кыз чалды го, көп суроо берип, Айдана болуш керек. Ошол кызга жүрөкчө берели. Бул жүрөкчө негизи
светильник сыяктуу кечинде караңгыдан корксоңуз куйгузуп алсаңыз болот, сонун болуп жаркырап үйүңүзгө жарык берип турат. Анда Айдананы биз чын жүрөктөн куттуктайлы. Айдана белеңизди 592001 номерине терип сурап алсаңыздар болот. Качан кантип алып кетесиз, аны бизден студиядан алып кетсеңиздер болот. Ал эми сизге эркен микрофон берели. Сіздерге чоң рахмат, мени ушул эфирге чакырганыңыздар үчүн. Ийгилик сіздерге каалайм. Сизге жеке ийгилик каалайм. Экөөбүз көптөн бери таанышпасам да, адашпасам, мына ошол чоң ийгиликтерге жетишиңиз. Ал эми жалпы кыргыз элиме баарыңыздарга аманчылык, токчулук, ар дайым жүрөгүбүздө ыйман жана жүрөгүбүздө ар дайым эмнеге болбосун сүйүү жашасын демекчимин. Бар болуңуздар, мен сиздерди жакшы көрөм. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Чыгармачылык эргүү каалайбыз. Дайыма эл журтубузга сыймыктандырган кыздардан болуп жүрүңүз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин Кефир программасында Асель Кадырбекова болуп өтү. Ал эми сиздер менен кызмат кылган мен Айпери Адамкулова болдум. Жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча аман болуңуздар.